апрель күнү дал ушул Алымбек Датка этнографиялык комплексинен Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадионго чейин Курманжан Датка көчөсү аркылуу түрк элдеринин ынтымак жүрүшү болоору күтүлүп жатат. Ага өлкөнүн аймагынан келген, чет өлкөдөн келген 1000ге чукул жаран катышаары болжолдонгон. Буга байланыштуу шаар мэри Талайбек Сарыбашев мындан 1 ай мурда шаарды эстетикалык жактан оңдоп түзөө боюнча протоколдук тапшырма берген. Мекеменин маалымат кызматы учурда социалдык тармактарда шаар оңдолуп түзөлдү деп сүрөттөрдү жүктөп жатышат. Биз бүгүн ушул шаар канчалык деңгээлде оңдолду, оңдоолордун сапаты кандай өз көзүбүз менен көрүүнү туура көрдүк. Алгач эле фонтандын айланасына көз чаптыра турган болсок, өзүңүздөр билгендей, буга чейин аймакта балмуздак таттууларды саткан майда кичинекей убактылуу күркөлөр, дүкөнчөлөр бар болчу. Бирок акыркы 1 жумадан бери тазаланып, бир гана отургучтар калганын байкоого болот. Демек, тазаланган, өзгөрүү бар. Ал эми азыр биз алдыда башка объекттерге көз чаптырабыз. Шаардын тиешелүү кызматтары 2 күндөн бери Курманжан Датка Ленин көчөлөрүндөгү жолдорго жол сызыктарды сызып, жол боюндагы дарактардагы монтип актап сырдап коюшкан. Бирок тилекке каршы ички арыктар баарынын көңүлүнөн чыккандай, анткени монтип суу аккан бетондор ара жолдо калып токтоп калган жана башаламанын чыккан ички арыктын узундугу дагы алдыда 500 метрдей болуп жатат. Уюштуруучулар бул кемчиликти көрбөй калышканбы же алар үчүн бул шаардын эстетикалык көркүнө таасирин тийгизбейби? Айтор учурда абал ушундай. Учурда Ош шаарынын борбордук көчөлөрү бойлой жайгашкан көп кабаттуу үйлөр, мамлекеттик мекемелер оңдолуп түзөлүп, өзүңүздөр көргөндөй акталып, сырдалып бир түскө боелуп жатат. Жергиликтүү мэриянын тиешелүү адистери билдиргендей, чыгашанын 50% шаардык мэриядан, шаардык бюджеттен каржыланса, 50%-ын тургундар же менчиктин ээси көтөрүп жатыптыр. Азырынча бул демилгеден баш тарткан жаран жок. Атайын түзүлгөн комиссия ремонт иштеринин сапатын дыкат изилдеп жатабыз, дыкат көзөмөлдөп жатабыз деп жатышат. Бирок бөркал десе, баш алып боёйт десе, айнек тубалын ылгабай бүтө эле имаратты бирдей ак түскө келтирип койгон мына ушундай фактылар да бар. Кантсе дагы бул шаардын эстетикасы үчүн болгон аракеттер. Бирок дыкат изилдеген комиссия мына ушуна окшогон объекттерге дагы көңүл буруп койсо жакшы болмок экен эле. Өмүрү басылбаган жерге ак сызыктарды сызып койгону менен шаардын жол адистери, жөө адамдар өтүүчү зебраларды жаңылап коюуну унутуп калгандай. Анткени айрым жерлери такыр эле сызыктар өчүп көрүнбөй калыптыр. Дагы бир көңүл буруучу жагдай бул шаардын көчөлөрүндөгү ойдуңдар эле. Шаардык мэрия аларды тез аранын ичинде толтурууну табыштаган. Чындыгында толтурушту. Шаардын кайсы көчөсүн баспаңыз, бетон менен кара чакыштын аралашмасын көрүүгө болот. Бул канчалык деңгээлде шаардын көркүнө көрк кошту, аны айтуу кыйын. Бирок менин айтайын дегеним башкада. Кайсы бир деңгээлде каражат коротуп, шаардын ушул чуңкурларын толтурабыз деп аткандан кийин анын сапатына дагы көңүл буруп коюу зарыл эле. Бирок өзүңүздөр көрүп тургандай, кечээ төшөлгөн бетондун бүгүн монтип ыдырандысы чыгып атат. Бул Түрксойдун бүтүшүнө чейин чыдайбы же ага чейин эле кайрадан кулап жер менен жексен болобу, аны айтуу кыйын. Жөө жүрүштүн аягы дал ушул жерге келип такалат. Биз бүгүн шаардык мэрия алдына ала конок келет деп шыпырынып, тазаланып, жасанып боелгон көчөсүн кыдырдык. Эгерде келген конок түрк дүйнөсүнүн борбору болгон шаар эмнеси менен өзгөчөлөнөт экен, дагы кандай кызыктары бар экен деп шаардын башка аймактарын кыдыра турган болсо, кандай күтүүсүз белектерге дуушар болот, аны айтуу кыйын. Негизгиси чет элдиктерге тышы жалтырак, ичи калтырак шаар экен деп лакапка калбасак эле болду. Кенжебек Момат Садыкова, Улукбек Нарматов, Ош Прим жаңылыктары.